Орозо тозоктон сактай турган калкан. Мен Кудайга ишенем. Азырынча намазга даяр эмесмин. Пенсияга чыкканда окуйм. Ошо таква деген эмне? Намаз эч ким окуй алсын, Кудайды унутуп калсын, бирок мен дайыма Кудайды эстеп турам. Бул таквачылык деп айтылат. Адамдар орозону жөн эле тутпаш керек. Кээ бир адамдар түн ичинде тахажжуд намаз окуйт экен, бирок уйкудан калгандан башка эч пайда таппайт. Ошондой эле керелден кечке орозо туткандар болот, бирок ачка калгандан башка эчтеке табышпайт алар. Ошо кадыр түнүндүн кантип туташ керек? Жалгыз жашынып алып, ыйлап, өкүрүп бакырып. Биздики эмес азыр мечиттерге толуп алышып, антип улам суу ичип коюп, улам басып коюп. Жок, андай эмес. Кадыр кечеси бул кул менен Кудайдын ортосундагы бир мамиле түн. Айтта эмне кылыш керек? Айтта жыргаш керек да. Майрамдаш керек. Айтты өзү айтып атпайбы? Айт деген уже майрам. Ал ошол күнүнөн өтүп кеткен адамдарды унутпаш керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин студиябызда жылдызы жанып келаткан аттын кашкасындай таанымал Эрмек Тынай уулу устаз келип отурат. Устаз, ассаламу алейкум, кош келипсиз студияга. Ушул ыйык күндөрдө, ыйык Рамазан айында туткан орозолоруңуз Аллах кабыл кылсын, ибадаттар кабыл кылсын. Биздин студияга кош келипсиз. Алейкум рахматуллах, Аллах разы болсун. Чакырганыңыздарга ошондой эле силерге тилектешпиз иншалла. Баарыбыздын орозобузду Аллах кабыл кылсын, ахиретте калган кылсын Кудайым берсе. Амин. Биз сиз менен бүгүнкү темабыз ошол орозонун руханият жагы жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Сооптору, өзгөчөлүгү, фазилеттери, айрыкча ошо кадыр түн бар да, кадыр түн жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Ошо орозонун пайдасы жөнүндө, өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз, сооптор жөнүндө. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Эгерде аят карима карай турган болсок, бул орозо мурункуларга кандай парз болгон болсо, ошондой эле силерге да парз болду деп Аллах айтып атат. Демек, мунун парздыгы бүгүнгөчө башталган жок, Адам алейхиссаламдан башталып, кыямат күнгө чейин уланып тургандыгы, бир өзгөчөлүгү ушул эки. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул орозонун мындай бир жөн эле эмес тартуу кылынгандыгы. Же болбосо инсан үчүн баардыгын мурунку пайгамбарларда балким соо мындай деп айтылган болсо, бирок пайгамбарыбызга келгенден кийин мунун соогун Алла гана бере турган болуп калды. Же болбосо кыямат күнгө чейин үммөт Рамазан айында 30 күн орозо тутат, мунун сообун Алла таала берет. Ошол мезгилде аны үчүн өзгөчө бир бейиштин эшиги ачылды. Ар-Райян, ал эшиктен ошол Аллах үчүн, лиллахи таала деп коебуз, бир гана Аллах үчүн кылынган амал, Аллах үчүн туткан орозолорду, Аллах үчүн туткан орозосун кармап, иншалла ошол адам кире турган айтылып койгон. Ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга качан сахабалардын заманында, качан пайгамбар болуп турганда орозо парыз болгондо, сахабалардын сүйүнгөндөгүсү ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир ай кирип келатат, ал ушундай бир ай. Бул айды Алла таала 3кө бөлдү. Авалкы 10 күнүн Алла тааланын рахматы, экинчи 10 күнүн Алла тааланын кечирими, үчүнчүсү болсо иткаминан нейрон, акыйкат тозоктон кутулуу деп койду. Билбейм, эгерде чыныгы момун үчүн бул ушу 3 эле фазилет негизи жетиштүү болуш керек да. Анткени Алла таала өзү рахматын алышы. Рахмат деген эмне десе, биз бул дүйнөнү оңой эле түшүнүп коебуз да. Бул дүйнө баягы кээ бир устаздар айткандай, бул дүйнөдө 1 гектарга ээ болсо бир адам, ал убактылуу ээ да турабы. 15 сотка бир үйгө, бир машинеге бир убактылуу эле ээбиз да. Бир мезгилге эле чейин, же болсо муддат бар, бир убакыт белгиланган. Ал эми бул эч ким жокто, бирок бул Аллахтык болчу. Ошондо баардыгы бул дүйнө көзү түрүн баардыгы бул дүйнө кетет. Эми ошондо сенин кайла Аллахтык болуп калат. Эми эртеңки күн болсо, ар бир адам өзүнүн кылган амалдары үчүн жооп бере турган күн да кыямат. Мына ошол күн Алланын рахматына бөлөнүү, бул өзгөчө башка нерсе. Адамзат бул ошол күн өкүнөт, ушунча катуу өкүнөт. Ал өкүнүчү, ал адам үчүн мындай бир жанагындай өгүздөр өкүрөт го. Бирок анча өкүрсө да баары бир болот да.
Анткени кейсе деле аттың орозо кармасам болмок экен деген адам болбой койбойт ал күнү. Орозо кармай берсем болмок экен. Бирок өзгөчө ушу мен устаздар сабак берип атканда айттылар, ал күндүн бир мындай бир сонун жери бар да, кыяматтынчы. Алла Таала баардык адамга наглядно көрсөтөт да, мындай бет маңдайын көрсөтөт. Бейишке кирип бараткандар көрүшөт. Орозосун кармалып, намазын окуганда бейишке көрөт, зикирлерин көрөт, окуган Курандарын баардыгын өзүнүн баягы мындай айтканда акырында алган айлыгындай болуп сүйүнүп кирип баратканын көргөндө, ошону кылбай, ошондой жашабай жүргөн адамдар мына ошондо өгүздү өкүрсө да баары бир болот да. Ошол мезгилде ошого окшогон мисалы намаз окубаган, орозо тутпаган, Алланын өкүмүн аткарбаган адамдын тозокко кирип баратканын көргөндө эмнекен ошол жерге киргиси келбейт. Баягы Куранда айтылгандай я лейтени кунту тураба деп коет го. Я Алла, топурак эле болсом болмок экен деген акыбалга чейин өкүрүшөт бир убакыт болбой калат. Ошон үчүн Алланын рахматы дегенде уже орозонун бул өзгөчөлүк экен, орозону кармабай өтүү бул өзү бир бактысыздык экен бир белгиси болот да. Сон бирок ошол сиз айтып атасыз го, жанагы бейишке кирип кетип аткандарда, дозокко кирип кетип аткандарда ошол эле намаз окуп аткандар, ошол эле орозо кармап аткандар болушу мүмкүн да. Ооба. Ошонун айырмасы эми ошол ниетте да. Ошол Албетте. Биз орозо кармаганда эртең менен ниеттен баштайбыз. Эң биринчи эле ниет. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ниет. Албетте баардык амалдар ниетке байланыштуу. Имам Шафи айтканда, эгерде Куранда ушул эле аят түшкөндө, же пайгамбар ушул эле хадисте айтканда дейт, анда ушул жетиштүү болмок дейт. Адамзат өмүр өткөнгө чейин ниетин оңдош үчүн күрөшүп жүрүп өтмөк экен да. Билесиз, өзү тасаввуф деп коет, тасаввуф илими бар. Бул илми сулук деп айтылган жер, адеп илими деген жер бар. Мына ошол жерде аалымдар шакирттерин, мүриттерин коебуз го. Ошол мүриттерин өмүр өткөнгө чейин баягы лиллахи деген нерсеге үйрөтүп өтөт да. Ар бир амал өзү качан Аллах үчүн болсо ниетинде, ошол гана өзү нур болуп эсептелет. Качан Аллах үчүн болсо бир амал, мына ошол нерсенин өзүнүн кадыры өтүрөт. Бирок айтайын деген максат ушул эки, ар бир нерсенин өз убагында кадыры бар. Мына намаз убагында болду 5 убакыт, мисалы багамдат болду, азан айтылды, багамдаттын кадыры бар. Ошондой эле пешим болду, пешимдин кадыры бар. Ошондой ыйык Рамазан келди, Рамазандан кадыр көтөрүлөт дагы. Ошол бул айдын ичинде эгерде бир адам орозо тутса, намазы менен болсо, анысы зикирлер менен болсо, балким эгерде Куран окуганды билсе, Куран менен болгон болсо, нур үстүнө нур иншалла. Кудайым буйрса ошол бейишке жөнлөмөсө балким аты чакырылып, баландай өлүп, баландай деп кирип бараткан ушул жерде отургандарды көрүп калабыз деген ойдон Кудай кааласа насип кылса иншалла. Баарыбызга. Сон. Анан жанагы аятты айтып кеттиңиз го, парз болгон аятты. Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Балким силер таква болорсуңар деген максатты айтып атат Алла Таала. Ошо таква деген эмне? Таквачылык жөнүндө аалымдар аябай көп нерсе айткан. Мен бирок дайыма таквачылык дегенди Азирет Али радиаллаху анху айтканын алам өзүм үчүн. Али башкалар башкача алышы мүмкүн. Азирет Али радиаллаху анху таквачылык эмне дегенде, сен ар бир амалыңды эч ким кылбаса дагы мен кылышым керек деген түшүнүгүң бул таквачылык деп айткан. Же болсо намаз эч ким окуй калсын, Кудайды унутуп калсын, бирок мен дайыма Кудайды эстеп турам. Эч ким орозо кармай калсын, бирок мен тутамын. Аллам өкүмү келди. Же болсо адамзаттын баардыгы тең күнөөгө батып кеткен болсо, мен эч качан күнөө кылбаймын деген ой менен күрөшүү бул таквачылык деп айтылат. Ошон себептен бул таквачылык пайгамбар айткан ат-таква хахуна дейт. Таквачылык мына акыйкат ушул жерде деп пайгамбар төшүн 3 жолго кагып атпайбы. Бирок таквачылык эмне үчүн жүрөккө коюлган десе, анткени адам баласы денесинде узун кийинип коюшу мүмкүн, сакал коюп коюшу мүмкүн, сүйлөп атканда жакшы сөздөр сүйлөп турушу мүмкүн, бирок тараза акырты жүрөк менен болот деген сөз да бул. Анткени билесиз лахмафис судур деп Алла Таала ушу төшүздү ача тургандагысын, жана ушу ичине жүрөктү сууруп турган кыса тургандагысын сурак ошо менен болот атпайбы баардык нерсе. Өмүр бою сиз менен ушул оозубуздан келме чыгыш үчүн жүрөгүбүздү даярдайбыз да, туурабы? Мына ошол себептен ыйык Рамазан дагы бул таквачылыктын баягы таквачылык менен боло турган болсо, Аллах үчүн боло турган болсо, ошонун мындай айтканда ички жана сырткы адептерин карап тута турган болсо, албетте ошол таква адамдардын туткан орозосу болот да иншалла. Таква адамдар балки баардык замандарда болгон. Алла Таала ошон үчүн садыктар менен бирге болгула деген да. Садыктар менен бирге болуу дегенибиз балки субханалла көрүнө да көмүскө да Алладан корккондор.
көрүнөт да көрүнбөгөн мындай көп адамдар бар да, мисалы кандай десем өз алдынча калганда эмне кылып ошо сени устазым айтты эле, сен такыба болом десең дейт да, жалгыз калганда билесиң деген да. Анткени ошол мезде сенин нафсың дагы, сенин шайтаның да келет. Мына ошондой эле орозо тутуу жөнүндө айта турган болсок, пайгамбарыбыздын улуу бир сөзү бар. Кээ бир адамдар түн ичинде тахажжуд намаз окуйт экен, бирок уйкудан калгандан башка эчтеке пайда таппайт. Ошондой эле керелден кечке орозо туткандар болот, бирок ачка калгандан башка эчтеке табышпайт алар. Эмне үчүн десе, ошо айтып аткандай, ихлас, баягы ниеттин туура эместиги, такыбачылыктын жоктугу, же болбосо балким экинчи жагы да бар да. Кандай десек, баягы өзү жана айтып атасыз, муамилат муашарат, адамдар менен болгон мамиле, алим соодадагы мамиле, негизи эле жашоодогу бизге негизи керектүү нерсе мамиле бар да. Ошонун ичинде дагы балким бирөөнү ушактадык. Ал эми ушак бул өтө ушунча жаман экен, керек болсо Алла Таала мимика менен дагы мындай жана аятта айтканда мындай көздү кысып дагы мындай бир кылбагыла деген да. Дагы ушунча коркутуп Алла, мен ушу кээ бирде эме кыла берем да, Алла Тааланын ушундай кудурети, улуулугунун белгиси ушул биздин Роббибиз биздин кичинекей нерседе дагы, аябай бир кичинекей нерсебизде дагычы биз кемчилик кетерибизди айтат дагы, анан силер кыйбат кылганыңар, ушунча жаманын айтып туруп, анан өлгөн бир тууганыңардын этин жегенге барабар деп атпайбы? Карасаңыз кандай нерсе. Эми ушул орозо такыбачылыктын айы деген ушул да. Мына бир ай орозо тутабыз, бирок жеп ичиш эле эмес, балки бирөөнүн жаманчылыгын көрүш, жана көрүп мындай адамдарды кыйбат кылуу, бирөө менен аюу менен алектенүү деген нерсе бир ай жок. Эми бул баягы спортсмен тренировка кылып туруп анан финишке чыгат го, акырында рингке чыккандай же болбосо спаррингке чыккандай. Мына ошондой эле мусулман үчүн орозо ошо мындай айтканда бир даярдык да. Калган 11 айга бул биздин кандай жүрүшү керек экен, же болбосо бизге коюлган норма да булчу Алла тарабынан. Эгерде кимде ушуну билген болсо, акыйкатка жетти. Ошол себептен Алла Таала мурункуларга парз кылыңдар, силерге да парз кылын деген нерсе. Мурункуларга дагы биз кыйбат кылбагыла дегенбиз. Мурункуларга да айыпка кийишпегиле дегенбиз. Мурункуларга да киши өлтүрбө дегенбиз. Мурункуларга ууру кылбагыла деп айтканбыз. Мурункуларга зына кылбагыла айтканбыз. Мурункуларга дагы Аллага ширик кошпогула деп айтканбыз. Мурункуларга намаз окугула деп айтканбыз деген эле сөз да, туурабы? Акыйкат. Эгер тафсирде Рухул Баянда айта турган болсок, ошол жерде акыйкат деп атпайбы, туурабы? Эми башкача өз пикириңди айта албайсың да. Эми ошо демек такыбага тарбиялаган бир ай экен да. Ошол Рамазан бул школ дейбиз го, бул мектеп. Ооба. Ушул мектепте эмнени тарбиялабыз биз, эмне үйрөнөбүз? Мен бул жөнүндө азыр кичине айттым окшойм да. Эми муалим Алла Таала өзү. Мунун фарз болгондо болсо, биринчи муалим баягы тырт эмени басканда, звонок башталган мектепке, класска киребиз го. Анын өзүнүн баягы предмет өтөт, предметте эмнелер болгон болсо задание коюлат, ошону айтып баштайт го. Алла Таала өзү предметти койгон ошо. Эмне жебешибиз керек, эмнени ичпешибиз керек, каяка барбашыбыз керек экенин айтып койгон да. Ошол себептен бул сабакта ким кандай тарбиялат? Ал инсандын өзүнөн. Биз инсанда баягы Алланын ирадасы деп коебуз, билесиз да. Ирада бул Алла Тааланын каалоосу бар. Алла каалады, ошо динди берди бизге. Эми ошол дин эгерде Алла адилетсиз болуп калмак экен, эгерде ирада жүза бизге ошол каалоодон бир ар нерсени бербеген болсо, ошо биздин каалообузду канчалык деңгээлде тыя алат экен деп Алла Таала парз кылган да. Мына моуну кылба, моуну ичпе, моуну жебе, муну барба. Күндүзү. Бирок бизди билет экен, алсыз экенибизди түнкүгө уруксат берип койду, калган нерсесинчи. Ошон себептен бул сабак балки кимге кандай сабак алды. Мен көп убактарда айтам, пайгамбарыбыздын ошо Рамазан айына жеткиз деген сөз бар го. Рамазан айына жеткенде мен мындай дейм да, кадимгидей мындай келип, мындай жан жүрөгүм мындай туруп эле, чын эле Рамазанга жеттик, машалла. Алла жеткизди. Аны эмне эди, ушу Рамазанда өлсөң деле баары бирдей сезиле берет да. Деп элечи баягы, Рамазан келди, Рамазанда өлүп калсаң. Эгер Рамазан аягында өлүп калсаңчы, мисалы. Анткени сен күнөө кылган жоксуң. Бир ай бою субханалла. Балким өмүрүңдө 47-ге чыксам деле, мисалы, балким ушул 47 жылдын ичиндеги биринчи акыркы орозо болгондой сезилет да. Адамдар орозону жөн эле тутпаш керек. Бул куткаруучу да. Акыркы сабак болуп калышы мүмкүн. Аттестат зрелости балким ушунда бүгүн берилип калышы мүмкүн. Ошон себептен бул күндү, бул айды болуп аткан нерсени мындай башкача кабыл алыш керек. Жөн эле кабыл албаш керек. Мен азыр оюм менен жеткизип түшүндүрө албай атам, бирок жүрөгүмдө ушул нерсе күйүп турат азырчы. Анткени ар бир сөз, сүйлөнүп аткан сөз жазылат да, билесиз да.
ошондо ар бир ниетте болуп аткан сөз калат. Мен ар бир ораза тутуп аткан адамдын дайыма эме кыла берем да, тутуп атканда ушу жакшы тутса экен, бүгүн кемчилик кылып албаса экен деп анын улам эле маселесин айтып, улам эле эмесин көчөгөн кечинде тарап эте, бул оразанын момун бузат. Бул жер мындай атсам, устаз аны көчө айткансыз дейт да. Мен айтам, муну 30 күн моюн айтам силерге. Анткенсе ушу 30 күнүн ичинде хоть бирөөңөр субханалла туура эмесирээк кылып алсаң бир оразаны, эртең мен Аллахта сен айткан эмессиң, сен эскерген эмессиң десем эмне деп айтам. Туурабы? Бул күндү ар ким ар кандай жана башында бекер айтып келаткам, ирада жүза депчи. Ар бир адамдын нафси берилген. Ошо нафсисин ушул күндөрү жакшылап оздуктап алсын. Анткени устаздар билесиз го, нафси дейт, нафсини эгерде кулуң мындай тай кезинде дейт, тай кезинде жакшылап үйрөтүп алсаң, кунан кезинде минген оңой болот да. Бирок эгерде кунан кезинде үйрөтсөң, анда дагы мүмкүн, бирок 1 жашка чыгып калгандачы, баягы бышты болуп калган мезгилде, кунан бышты болуп калганда үйрөтүш оор болуп баштайт. Ал эми азуатты үйрөтүш мүмкүн эмес да, ал только муз алат да анан казанга түшөт. Адам баласы мына бүгүн кунанды минип алып, өз нафсисин тарбиялай турган күн, ай бул Рамазан. Сабырдуулукка, мээримдүүлүккө, боорукерликке, баягы курсак ачканда неме болот да, жанагы өмүрүндө курсак ачпаган адам жанагы ачка жүргөндөрдүн акыбалын билбейт. Ошол кыскасы менин түшүнүгүмдө ошондой да. Биздин исламдын 5 парызы бул жөндөн жөн айтылбаса керек, баягы тартибичи. Биринчи иман, андан кийин намаз, андан кийин орозо, андан кийин зекет, андан кийин хач болуп коет. Бул жөндөн жөн болбосо керек тартип. Себеп дегенде, иманың болмоюнча бул кылган иштериң, намаздарың баары бекер. Кудайга ишенбейинче. Кудайга ишенгенден кийин андан кийин сага намаз парыз болот. Намаз парыз болгондо намаз сени жана жамандыктардан тыят, арам иштерден. Жаман иштерден, мункар иштерден, арам иштерден тыят, жакшылыктарга буйрат. Сен ошол намаз окуганда жаман иштерден тыйылып, жакшы иштерге, арам иштерден тыйылганды үйрөнгөндөн кийин, уже кийинки даражага көтөрүлүп, орозодо ошо керек болсо адал нерселерди дагы Кудай айтты деп, Алла айтты деп тыйылганга сен даяр болуп каласың, 3-чү даражага көтөрүлөсүң. Демек сен Алла айтты деп ошол эле адал нанды жебейсиң, ошол эле адал сууду ичпейсиң. И ошол убакытта анан курсагың ачканда, анан кийин жанагы кийинки даражага көтөрөсүң. Ал кийинки даража эмне? Жанагы ачкалардын акыбалын билип туруп, ошолорго зекет чыгаруу. Да туурабы? Ошондой деп түшүнөм да. Сиз кандай дейсиз? Бул исламга чейинки маселелерди айттыңыз да сиз. Анткени баягы иман келтириш, намаз окуш бул парыз болуп калды да уже. Аны эми мисалы бир нерсеге секирет дегенде эме болуп калды. Мындай кандай түшүндүрүш керек муну? Туура сиз айтып аткан нерсе иман деңгээли бар бул жерде. Албетте баягы өзү мусулман дейбиз го. Анан момун мусулман деп айтабыз да, билесиз да. Мусулман бул баардыгы эле ким ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах бир Алладан башка сыйынууга таткызат жок. Жана Мухаммад Алланын элчиси жана кулу жана элчиси деп айта турган болсо, же болбосо Алланын элчиси деп эле койсо, мисалы, ал иман келтирди. Бир бар ал ватастыкын бил калп бар да, жүрөктүн тастыкташы да бар да бул жердечи. Жүрөгүң тастады, Кудайга ишендиң, Кудай бар экендигине ишендиң. Эми андан кийинкиси мына ушундан кийин калган нерсе кетип атпайбы? Бирок мисалы намаздын өзүнүн даражасы бар, орозонун өзүнүн даражасы бар. Өзү канчалык деңгээлде бизге бул нерсе парз болду, канча бул деңгээл мененби десе, андай болбойт экен. Жана айтып атканым, мусулман болду, анан момун болду. Пайгамбардын хадистерин жакшылап карай турган болсок, Аллага жана ахирет күнүнө деп айтат. Аллага жана ахирет күнүнө иман келтирүү жөнүндө айтат да. Аллага жана ахирет күнүнө иман келтиргендер деп бөлөт. Анткенсе ахирет күнгө иман келтирген адам, же болбосо бул дүйнөдө бүгүн болсо эртең Алланын алдына кайтып бара тургандыгына ишенген адам, уже бияктагысын эч качан ширк кошпойт. Ал ойлонуп турат да, Аллахым баардык күнөөмдү кечирем деди, бирок ширкти кечирбейм дебедиби? Эми ширк деген эмне? Деп анан изилдеп баштайт экен да. Ошон таухид, акыйда, кайда деп издеп баштайт экен да. Кайсы туура адашып албайын, мүрзөгө сыйынып албайын, арбакка сыйынып албайын, буттарга сыйынып албайын, ташка сыйынып албайын деп изденет турбайбы? Ошол эле мезгилде жөнөкөй эле иман келтирген ла илаха, мен Кудайга ишенем,
азырынча намазга даяр эмесмин. Кудайга ишенем, эми пенсияга чыкканда окуйм. Намаз эми орозо эми бул жана илгери адамдар ачыкка болгон ошондон чыгып калган экен деген сөздү айтып коюшу мүмкүн экен ал. Ден соолукка пайдалуу Ден экен. соолукка пайдалуу экен. Кээде арак тышташ үчүн кармашы мүмкүн. Тамеки тышташ үчүн кармашы, же аракташ үчүн кармашы мүмкүн да. Бирок Аллага ыйман келтирген эч качан ширк келтирбейт. Эч качан намазын калтырбайт. Анткени ал билет. Анткени кимдин намазы туура болгон болсо калган иштери туура болот. Эң биринчи сурак намаздан болот, туурабы? Намазы туура болгондун ахирет туура болот, субханалла. Эгер намаздан жазса, анда калган нерсеси орозо, закет, хаж анын өзү оор болот ар жагы. Эми Алла намазын окуйт, өзү айткандай, анан кийин эч качан орозосун калтырбайт. Анткени ахирет күнү ыйман келтирген. Анткени билет ал, орозо тозоктон сактай турган калкан. Ушул пайгамбардын айткан сөзү мага дайыма эметет да. Анткени тозоктон сактай турган калкан дегенде эмне үчүн тозокто айтты? Анткени балким биз тозоктун ичине кирип калганда ошонун азабын көрбөй калабыз. Мусулман тозокко кирбейт деп айта албайбыз да, туурабы? Балким субханалла ошол мезгилде тозоктун түбүнө келгенде орозонун шапааты себептүү калкан болот. Туурабы? Демек, ким канчалык деңгээлде орозо кармаган болсо, такыбачылык менен Кудайым буйрса ошол иншалла ошол калкан, тозоктон куткарылган калкан ошондой эле кыяматта шапаатчы болот. Деңгээли ушул эле да. Анан кийин ошол эле мезгилде ахиретке ыйман келтирген адам бай болсо, эч качан байлыгын катпайт. Анткени билет, анда бул анык эмес болчу. Баягы үчөөнү жөнүндө билесиз го. Үчөө жөнүндө хадис келет го, узун хадис. Таз, сокур, анан кийин бирөөсүн унутуп атам, дүлөй бекен. Ушундай бирөө жөнүндө үчөө жөнүндө келет го. Үчөөнү Алла байлык берген. Экөө айткан муну мен ата бабамдан калган дейт акырындачы. Бирок Алла берген болчу. Чын айтасыңбы? Чын айтам, анда макул сеники айткан болсун. Калп айткан себебинен жок болду. Бир гана сокур көзү көргөндөн кийин муну сага ким берди десе, муну сокур болчумун мен. Мен сокур болчумун. Эчтеке көрчү эмесмин. Мен эчтекем жок болчу. Мага Алла берди муну. Байлык көзүмдү айыктырды, анан кийин мага ошо койлорду берди. Айла мынакей зекетти да мынакей, садакамды мынакей албайда. Сен туура айтып атасың. Чынды айтып атам, чындык айтып атам. Анда сен айткандай болсун, ошол өзүнүн малы менен, ден соолугу менен калып атпайбы? Ошондой эле амалдын баары ушундай да. Эгерде чын-чындан мага муну Алла берди, ден соолукту Алла берди, өмүрдү Алла берди, бактылыкту Алла берди, бактсыздыкту Алла берди, байлыкты Алла берди, туурабы? Ошол эле мезгилде демек ушуну Алла берди дегенден ал адам аны зекетин бериши эмне болуп калды? Аны үчүн важип болот. Кой, жок, бул меники эмес, мен Алланыкын беришим керек дейт экен да, болушу менен кетет. Иншалла. Анда эми ажылык болсо эми ал билесиз, акыйкат бир жагы Алла чакырыш керек, экинчиси болсо өмүр бою күтөт адамдар. Кедей болуп деле такыба болсо, аятан бир барсам да арман турабы? Бай болсо, мисалы такыба болсо, өзү айткандай ыйманы бекем болсо, ахиретке ыйман келтирген болсо, анда ал адам жылга барат керек болсочу. Айына мисалы алса, баягы алымдар айткандай, мүмкүн болсо умрага мына бир ай сайын эле бара бериш керек экен да. Анткени бирөөнүн менен экөөнүн ортосунда кафара да. Экөөнүн ортосунда кечирим, майда күнөөлөр кечирилип кетет умрадачы. Демек ал ахиретке ыйман келтирген сайын күнөөсүнүн кечирилип турушун каалайт да дайыма, туурабы? Туура. Эми ошол орозо мен үчүн деп атпайбы Алла Таала? Мен үчүн сооуну мен өзүм берем деп атат. Ошонун сыры эмнеде, сообу эмнеде? Сыры субханалла пайгамбарыбыздын дуасынан деп ойлойм. Анткени мен үммөтүмдү айыбын жашырып, мурунку пайгамбарларга берилген артыкчылыктан өзгөчөлөп дагы 6 артыкчылык берилген да пайгамбарыбызга. Ошонун бирөөсү пайгамбарыбыз мен үммөтүмдүн айыбын жашырып сал деген Аллахачы. Ал эми орозо бул айыпты жашыра турган айлардан. Орозо бул субханалла адамдардын жүрөктөрүн бириктирип турган ай. Ошол себептен Алла Таалам гана өзү баардык нерсени ордуна коюп, өзү гана жакшылыкка жеткизет да. Эми мунун катылган сыры да ушул эки, эртеңки күндө мындай сиз деле бир кызыңыз же балаңыз же бирөө же атаңыз бар болгон болсо, мисалы бирөө келип туруп сюрприз кыла турган болсо, же бир мындай белек кыла турган болсо кандай сүйүнөт турабы? Ошондой эле Алла Тааланы кыяматта момун үчүн Алла бар, тозок бар, бейиш бар деген момун үчүн Алла Тааланы субханалла бир өзгөчө бир сюрприз да болчу. Накей, сен туткансың. Сен ошол күнү кээ берип оозуң кургаган болчу.
ушундай бир оозуңан чыккан сасык жит бар болчу. Элдин баары курсагы ток турганда сен ачка турган болчусуң. Сен ушу эртең менен саарылыкка турган болчусуң. Сен ифтарды күтүп ошо менен мага дуа кылган болчусуң. Кийин садакаларыңды берген болчусуң. Ушул Алла Таала өзү өзгөчөлөп туруп, элон кылып туруп, анан пендесине мындай сиз деле мисалы компанияңызга бирөө сертификат берип атпайсыз, сертификат мындай күтпөгөн жерден эле магабы дейт го, о сага деген эле ошо Алла Таала кыямат күнү иншалла ушуну сыр кылып берет деп ойлойм да иншалла. Бул менин эле оюм эмес, балки жакшы бир китеп бар, Орозонун сырлары деген. Ошол китепте ушуну кичине бир шаркылап түшүндүргөн жерин айтып атам да. Мен ушуга нерсеге ынандым. Анан дайыма Алла Тааланын сырдуулугу, кудуреттүүлүгү ушул кыяматта пендесине көрүнүшү да. Ошол күнү иншалла Алла Таала өзүнүн белектери менен көрүнгөн болсо ким качат аны? Ким андай кылгысы келбейт? Эми ушул орозодо Рамазан айында көптөгөн фазилеттер бар, өзгөчөлүктөр бар. Эң эле негизгиси бул мисалы үчүн Курандын айы деп коебуз. Себеп дегенде Куран ушул айда түшүлгөн дейт. Анан кийин Кадыр түн бар. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Алхамдулиллах, Алла Таала шүгүрлөр болсун, анткени ошо Куран окутуп койгонуна да. Анткени ошо билбейм, ыйык Рамазан айында Куран эмнеге оңой окулат, байкайсызбы шуну? Башка убакытта мындай окуйын десең да мындай бир пар окуйсуң. Рамазанда отуруп туруп мисалы багамдат эле күн чыкканга чейин 2-3 пар окуп саласың да. Бул ыйык айдын, Орозон айынын, Орозо айында, Рамазан айында дейинчи. Рамазанда бүткүл ыйык китептер түшкөн. Таурат, Забур, Инжил, ошонун акыркы китеп Куран. Бул субханалла именно ушул Рамазан айында түшкөн. Бул айда Жабриил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баштан аяк катмы кылып чыккан. Да бир эмеде түнүндө бир, күндүзү бир деп айтат. Бир айтайын деген нерсем ушуреки, бул ыйык Рамазан айында Куран түшүшүндө да бир нур бар өзүнчө. Анткени Алла Таала өзү мындай бизге кандай бир фазилеттүү айлар деп коебуз го. Ошо Курандын да фазилети. Мисалы, Куранды пайгамбар айтат, ар бир тамгасына 10дон жакшылык жазылат. Мен айтпаймын дейт, алиф лам мим бир тамга деп. Мен айтам алиф бир тамга, лам бир тамга, мим бир тамга деп айтпайбы. Ошону бирге дагы бир жерде пайгамбар силердин араңарда дейт, эң жакшы Куран үйрөнгөн жана башка бир үйрөткөн дейт. Бирок Рамазан айында бул миллион эселеп көбөйөт сообу. Миллион эселеп. Балким пайгамбарыбызга Жабриил окуп аткандын сообудур балким. Дагы бир эмеде, бир эски китептерде ушундай деп айтылат. Ким Рамазан айында орозо отутуп атып Куран окуй турган болсо, ошол орозодо окуп аткан Курандын ар бир тамгасы кыяматта шапаатка өтөт дейт. Карасаңыз, бир эмелерде болсо дагы жерде айтат, бир эменин Курандын Бакара сүрөсүнүн ар бир аятына бирден периште коюлган. Ошол периштелер ошол Рамазан айында окуганда ошол адамга Алла мунун күнөөсүн кечир деп кыямат күнгө чейин ызылдап тура берет деген жер бар. Мунун фазилети өтө чоң. Эми Кадыр түн болсо ал өзүнчө. Эми ал Кадыр түнгө насип кылсын иншалла. Мындай өзүм дайым эле бир адамдарга бир нерсе түшүндүрүп аткандай айтып берем да, Кадыр түнү дуа кыл, Кадыр түнү дуа кыл, Кадыр түнү дуа кылсам, эмне эле ошо Кадыр түнү эле дуа кыл дей бересиз дейт да. Анан бир байкелер бар эле, колунда жок, кыйналып ушинтип жүрөт эле, карыздан чыкпайт эле. Анан бирок Алланын насиби ошо динге келип калышты. Келгенде анан ушундай эле кыйналып жүрө берем, мына намаз окусаң оголом дебедим беле, анан тигинтим деп кээ бирөө ойлошуп экен да, динге келсе эле бул динди бир кимде средство да, бул передвижение средство мында жанагындай бир жетүү ойлойт экен, намаз окуп калсам эле ишим болуп кетет, намаз окуп койсом эле ооруман айыгып кетем, намаз туура эми субхана намаз өзүнчө бир шифа, ихлас кылып окуган болсо албетте туура жолду таап кете берет. Анан бир айтайм, байкем субханалла, сиз пока дин үчүн эле экенсиз. Анткени хидаят деген бул баарына башкача берилет да. Бирөөнү анан айтып атам, сиз Кадыр кечесинде, Кадыр түнү, акыркы 10 күндө, таксан күндөр 21, 23, 25, 27, 29 күндөрүндө дуа кылыңыз. Алладан субханалла рызкы тилеңиз.
Анткени ошо кыйык Рамазанда асмандан Жабриил периште түшүп ар бир момундун жүзүнө карайт. Мына ошол түнү анан дуа кылган болсо Алла таалам иншалла кабыл алат. Ырыскы толуктана турган күн. Барат кечеси анан Кадыр кечеси деп коебуз го. Бараттын да өзгөчө күнү бар, бирок Кадыр кечесиники периштелер субхан бир жылдык рызкын алып келет эмеспи? Мына ошону алып келгенде иншалла Алланын алдында ыхлас менен кылыңыз. Бирок ошонун алдында бирөөнү да ушактабаңыз, бирөө менен урушпаңыз, талашпаңыз. Эгер бирөө жаман сүйлөсө мен орозомун деп эле коюңуз, болду. Анан ушул амалдарды кылдырган күндөрүм болгон бир нече адамга. Кудайга шүгүр ошол адамдар азыр альхамдулилла жеткен нерсеге жетип, баягы курсагы ток, кийими бүтүн, кайгысы жок дегендейчи. Бул дүйнөлүк эле бир маселе жагынан. Ошол эле мезгилде Алладан хидаят сурагыда деген убакыт болгон. Анткени ушул түнү кимде ким дуа кыла турган болсо, ушул түндөрү акыркы 10 күндүгүндө ошол Кадыр кечесинде туш болуп кала турган болсо, анда Кудайым буйрса, ошонун дуасынын берекети менен Кудайым буйрса көп адамдар хидаятка келип туура жол тапканы бар. Адам биз дайыма муктажбыз да. Биз муктаж болбой койбойбуз. Адам дайыма муктаж. Мен муктаж эмесмин дегенде анда бүттү иш бүттү. Бар го, жана намаз окуп бирок дуа кылбай койсо Аллах таала керек болсо ушундай бир таарынат деген жер бар го. Ошондой эле мисалы адамдар муктаж эмесмин мен деп калса, анда Алладан бүттү. Ал уже мындай бир макомду ээледи. Мен Кудаймын дегенге жетип калат да. Кул болгондон кийин кул дайыма сурап туруш керек. Кул дайыма ачка болуш керек. Кул дайыма жыртык болуш керек. Кул дайыма мындай кул кандай болсо ошондой болуш керек. Муктаж болуш керек. Муктаж болуш керек. Хайрун мин альфи шахр дейт го, 1000 айдан артыгыраак деп ошо Куранда Алла таала өзү ушу Кадыр түнүндө убактап айтып атат. Ушу Кадыр түнүнүн демек сиз айткандай так түндөрү. Так түндөрү кантип туш керек? Кантип жалгыз жашынып алып, ыйлап, өкүрүп, бакырып, ушинтип үмүт кылып. Биздики эмес азыр мечиттерге толуп алышып, тип улам суу ичип коюп, улам басып коюп. Жок, андай эмес. Кадыр кечеси бул кул менен Кудайдын ортосундагы бир мамиле түн. Ал түндө башкача каралат. Ошол себептен көп адамдар уктап калбайын деп баягы эме баян айтпайсыңарбы, же болбосо уктап калбайын деп телевизор коюп жанагындай эме кылышып, ыргесе уюштуруп ишип, сериал көрүп кечке чейин, азыр эптебин болду. Жок, ошол эмеден куптандан баштап күн чыкканга чейин болот ал. Багамдат намазына чейин эле эмес ал. Күн чыгарып туруп анан бүтөт. Эми ошол мен ушул көп сурайт да, кантип тозойн деп, анан айтам, ыйлап тос дейм да. Эмне дуа кылыш керек? Эң жакшысы негизи адам атабыздын дуасы. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Ланакунанна минал хасирин. Негизи адам атабыздын дуасы бул чоң дуа да. Анткени биз өзгө зулум кылабыз. Биз өзгө күнөө кылган бизбиз. Адам атабыз айтат, мен өзүм зулум, өзүмө гана зулумдук кылма, Алла. Мен туура эмес кылдым. Жебе деген нерсени жедим, кылба деген нерсени кылып салдым. Саждада 300 жыл ушуну кылган да. Ушул дуаны кылыш керек да. Өзүбүзгө моюн алыш керек. О Алла, мен күнөөкөрмүн, туура мен кылдым ушу күнөөнү. Мен зына кылдым, мен ушак айттым, мен момундай кылдым. Мен адам өз күнөөсүн билет да. Ошон үчүн эң Адам алейхисалам дуасын, андан тобо, шүкүр, көбүнө таспих намазын окугула деп айтам. Анткени таспих намазында да бир чоң бир сыр бар. Иншалла таспих намазы жөнүндө бир узунураак бир сабак кылса болот, бирок айтайын дегеним, ошол 1000 айдан артык дегени 1000 ай болсо да кийин мындай түн болбойт деген сөз ал. 1000 ай өтсүн дагы, бирок бул түндөй болбойт. Ушул түнүң 1000 ай бою ыйласаң дагы ушул түндөгүдөй болбойт деген сөз ал. 1000 ай ыйлай бер, бирок ушул түндөгүдөй дуа кабыл болбойт. Ушул түндөгүдөй субхан Алланын рахматы болбойт. Бул Алланын райымы болбойт. Башка түндө болбойт. 1000 ай. Ошо тете келет эмес. Ошондой болбойт деген сөз ал. Шанс берип атыр да Кудай таала. Мисалы үчүн ушул күнү 99% скидка дегенде, 100% скидка дегенде ошондой болот экен да. Этикафчы? Этикаф эми суннаты муаккада, таква адамдар үчүн важип деп коем. Субхан акыркы 10 күндүктө этикаф менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө үйүнө кирген эмес деген бар. Этикафка бул өзгөчө отурганга аракет кылыш керек.
Акыркы 10 күндүктө бул итикафтын мындай кандай десем бул өзгөчө бир жагы бар да. Бул инсан менен адам менен Аллахтын ортосундагы бир чоң бир байланыш өзүнчө. Муну суфилер болсо баягы 40 күн чилтеңге киришкен илгеричи. Бирок эми ар бир момундун чилтени баягы акыркы 10 күндүктөгү бул иттикаф. Алла менен болуу. Ал каякта өткөзүлөт десе баягы маселесинде келе турган болсок, жума намазы өтүлгөн мечитте болуш керек. Жума намазы өтө турган мечитте болуш керек. Бул бир. Экинчиси субханалла ошол жерде өзүнүн муктаждарын дайындап алып баруу керек деген. Анан эми иттикафта эми ар бир адамдын өзүнүн момундай өткөзүш керек деген тартипти окуп аптырмын чын келгенде. Бирок көп убакыттарда такып адамдар ошо зикир менен баягы күнүмдүк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдаттан баштап жатканга чейин кайсы сүннөттү аткарган, ошо сүннөттү аткарып эле анан тахажжудту түнү калтырбай ушундай бир жүрүү да акыркы 10 күндүгүндө. Эми такып адамдардын чоң бир жакшы бир амалы иншалла. Өз иттикафка эми айтпай эле отурган жакшы. Же болбосо мындай бир атайын бөлүнүп келип отуруу, жамаат менен отурса болот, жалгыз отурса болот. Эмеси көп. Анан ушул Рамазан айындагы көптөгөн соолуктарды айттыңыз. Анан умра жөнүндө айттыңыз. Рамазанда болгон кылган умра кандайча болот? Алхамдулилlah. Өзү умраны колдон келсе орозду кылган жакшы да. Анткени пайгамбарыбыз менен ажылык кылгандын сообу бул баарына бере берилбейт. Балким өмүрүбүздө чоң ажыга барбай өтүшүбүз мүмкүн да. Бир адам бир мискин, карип, колунда жок бир адам бир кандай бир себеп менен ушу барды Рамазанда. Бирок өмүр бою эми ажылык насип болбойт. 5 парз баягы дини толук болбойт да, мындай айткандачы. Ал бай эмес. Эми ошол себептен ошол күнү барып калган болсо, кыямат күнү Алланын алдына барган болсо, пайгамбар менен ажылык кылган соо болгон болсо, балким акыркы ажылыгы болгон болсо, пайгамбарыбыздын кандай болгон болсо ошондой да. Анткени пайгамбарыбыз өмүрүндө бир жолу ажылык кылып 4 жолу умра кылып атпайбы. Демек пайгамбарыбыз менен өмүрүндө бир жолу пайгамбар ажылык кылган болсо, ошо менен турган деген сөз. Бул фазилет. Кээ бирде мындай ар бир нерсеге логический түшүндүрмө бар болот го, бирок эми шариятыбыз, конечно, акыл менен көп ченелбейт, накли деп коебуз. Мындай өзү точно айтылып атпайбы, пайгамбарыбыз менен ажылык кылган сообу. Иншалла баарын чакырабыз, Кудай кааласа. Барсын, келсин, анткени ошол жерде, ыйык жерде, Куран түшкөн жерде, пайгамбар төрөлгөн жерде Алла Таала мындай 120 рахматы мындай жанакы дүйнөсүндө бир шаркыратма бар го, Америкадабы, каякта? Каякта мындай унута берем ошонучу. Кайсы жерде эле? Америкада. Мындай Америкада мындай түшөт го. Ниагара, ошо Ниагарский водопад. Ал водопад мындай сууда. Бир койсоң, арш аладан, асмандан, темеден 7-чи катар асмандан 120 водопад чыгат да. Шаркыратма. Рахмат Алланын. Эми ошону таваф кылган адамдар 60-ын алып атат да. Айланып аткандар. Намаз окуп аткандан 40-ын алат, жөн эле Кабаны мынтип карап тургандан 20-сын алып атат. Бул эмне деген жакшылык? Көп адам бир илгери эмеде имам болуп жүрүп, Тегирменде деген айылда имам болуп калдым. Азирети раматлык ким Мураталы Ажуманов муфтий кечинде ошо киши имам кылып шайлады ошо мени. Ошо жерге болуп берди. Андан мурун Абсатар Дамулла чоң эмге имам кылып печат коюп бергенле да. Анан эми Мураталы ажыке мен биякта турсам, жок, бияка мечит салынды, эми сиз бияка барып иш кылышыңыз керек, курбанчылык кыласыз деп анан шайлап койду. Анан ошол жерде барып атсам, бир аксакал киши мындай бир курманы алып алыптыр. Анан ага өзүнчө мешочек тигип алыптыр. Мешоктун ичине биринчи мындай калды. Бо балам ыйык деди. Анан эмнеси ыйык деп биз ал мезде астагфирулла деген күнү алганча илбой десе ширк боло берет го. Мындай карасам курма, ачып курма экен. Анан кийин минтип жыттады дагы, мeh деди. Жытта деди. Жыттасам, жытта эле жок, бирок курма экен, точно көрдүм да. Анан бул менин чоң атам ажылыктан алып келген деди. Чоң атасын атасы алып келиптир. Анан ошону жыттаттан мен чиштеп көрөйүнбү десем, жок деди, чиштеген болбойт деди.
Анан кайрым өтүп ана бириме алды айтты, балам мен өлгөндөн кийин ушу курманы менин жаныма коюп кой деди. Бул хажыдан келген. Мен Кудайдан көп күнөө кылдым, Кудай таала мени кечирер ушу себебинен дебедиби? Аны ошол качан ошо курманы качан баягы Мединадан же Меккеден баягы Какияга барып алып атканда эмнеде ошол сүрөт дайыма эмем келет да. Бир житте балам ошо мен курман деле болсочу, Меккеден да болбой элечи. Адамдар ушинтип өтүптүр да. Демек, субханалла, Рамазан айында баруу, ажеде ибадат кылуу, анын өзүнчө бир фазилети бар иншалла. Анан ошол акыркы 10 күндүк, андан кийин жанагы фитр садака, андан кийин айт жөнүндө айтып берсеңиз. Фитр садака эми субханалла, билсеңиз, садакадан мурун өкүм болуп атат. Эгерде мен болуп калбасам, адашып калбасам эле, бирок фитр садаканы ар бир колунда бар, баягы мүмкүнчүлүгү жеткен адам жан башына өзү баягы 2 саа деп коебуз го. Муфти ата белгилеп коюптур. Эң азында 50 сом, анан эң көбүндө 900 сом болуп, мейиздики 720 сом экен, курманыкы 900 сом экен. Анан ар бир адам өзүнүн эмесине жараша берүү керек. Фитр садаканы бул алки жөн эле эмес да, мындай. Мунун бир чоң бир сыры бар да. Бедуи заман өзүнүн китебинде ушул жөнүндө жазып коюптур. Мен окуп алып аябай таң бердим ал кишинин эмесинечи. Анткени качан инсан өзүнүн денесин берди дейт. Денесин берди. Денесин суудан, тамактан, лаззаттан тозду дейт, эми денесин. Эми адамдын экинчи нерсеси бар дейт. Экинчи нерсеси бар экен, ал адамга аябай мындай баалуу экен, дүйнө экен да. Ошол дүйнөнү дагы мен биякта карасам ачка адамдар бар экен. Демек мен да ачка болдум. Ачкачылык мен дайыма тамак берем. Эми караса кедей бар экен. Мен эми дайыма акчамды берем деген ошол акыркы нерсесин сууруп, жанында турган байлыгынан сууруп туруп бериши, ихсан кылышы ошол орозону толуктайт. Деп айткан, орозо толук болот ошо менен. Кемчиликтерин баары толук болот. Ал эми айт намазын болсо окуу, субханалла, өзү важип болот. Айт намазга мүмкүн болушунча иншалла барыш керек. Анткени себеп кыяматтын кыл көпүрөсүндө буракка, кыяматтын кыл көпүрөсүнө кыямат күнү субханалла ар бир адам өз амалын апарат. Ар бир амалы ошого бир бурак болуп мине турган, өзүнчө бир маркап деп коесуң, мине турган субханалла өзүндө бир унаасы болот. Мына ошол күнү кимде ким фитир садаканы айт намазга чейин берип, айт намазды окуп дуа кылган болсо, анда печат коюлат анан. Мына иншалла орозо кармалды. Бул инсан субханалла Алланын алдында өкүмдөн кутулду деп Алланын алдында, я Алла, мени кечир, менин кемчиликтерим менен кошо кечир дей турган болсо, Кудай буйрса таза орозо кармап бүттү иншалла. Айтта эмне кылыш керек? Айтта жыргаш керек да. Майрамдаш керек. Айтты өзү айтып атпайбы? Айт деген уже майрам. Майрам деселе 4 киши үйгө кирип коюп эле анан кийин жүрө бериш керек эмес да. Майрам деген субханалла кандай? Бизде азыр мисалы жаңы жыл дешип, 8-март, 23 февраль ызы чыгып атпайбы? Мисалы ошол күнү подарка бериш керек. Ошол күнү айт күнү подарка бериш керек. Кыздарга дагы, апаларга дагы, аталарга дагы подарка бериш керек. Идука мубарак деп мисалы айтыңар маарек болсун деп жазып алыш керек. Эми тиги жерде ёлка жок, конечно, эчтене жазып, мындай эме дасторконду кененирээк кылып, баягы өзү айт намазга баратканда да өзүнүн бир сүннөтү бар да, мустахаб сүннөтү бар. Бул ошол таттуу нерсени жеп алып барышың керек да. Таттуу нерсени жеп алып барышың. Ошондой эле үй-бүлөгө таттуулук тартуулаш керек, бирине дуа кылыш керек. Анан ошол күнөн өтүп кеткен адамдарды унутпаш керек. Анткени алар дагы субхана майрамдасын. Биздин окуган хатмылардын дуаларын хатмы кылгасак багыштап, ошолордун сооптору жетсин деген үмүттө болушубуз керек иншалла. Анан ошол мындай тегерек четиге майрам тартуулаш керек. 4-5 үйгө кирип коелу эмес, жок. Күнү 3 күн майрам, машалла, 3 күн субханалла, мындай бир курсакты тойгузуу, жан дүйнөнүн рахатын алуу, суунун даамын билүү, аята деп өзүнө эсар эсеп кылуу күндөрү да ал айт күнү. Башка майрамдарда өзгөчөлөн, мисалы мусулмандын майрамы башкача болот да. Эмне үчүн десе, биринчиси Аллага сыйынуу, экинчиси субханалла садака берип сооп табуу, үчүнчүсү адамдарга жакшы мамиле таратуу. Ассаламу алейкум, Алланын тынчтыгы, саламы силерге болсун, саламдашуу, айтыңар маарек болма, үйгө мындай майрамыңар куттуу болсун, үй бүлөңө тынчтык келсин деп баягы биз жалаңа жакшылыкча айтат экенбиз да.
башка батыл деп коебуз, анда бир майрамга тиешеси жок нерсе болгон майрамдарда биринчи ширк кылуу бар, экинчи күнөө бар, үчүнчүсү мамиленин үзүлүшү бар, туурабы? Мисалы Дем Валентин деп чыгара коюшту го азыркы заманда. Карасаң, субханалла, муун өлгөн толтур экен, секирип өлгөн толтур экен, мага роза берип, ак роза берип койду, кызыл роза берген эмес, расставание деп кетип калганы бар экен. Карасаң, бүт жерде күнөө да. А биздин мусулмандарда андай эмес, иншалла. Биздин басышыбызда, турушубузда дагы, сүйлөгөн сөзүбүздө дагы иншалла башка адамдар үчүн пайда бар. Анткени момундун колунан дагы, тили менен да башка зыян келбейт да, туурабы? Ошо туура. Негизги ошол орозодо жанагы башында айтып кетпедиңизби? Бир гана жанагы ачкачылык эмес, бир гана жегенден, ичкенден тыйылуу эмес, балким ошол жанагы сиз айтып аткан адеп ахлак, ушактан алыс болуу, жаман сүйлөбө, бирөөгө катуу сүйлөбө, сөгүнбө дегендей. Демек, бул орозонун мектеби бизди ошол нерсеге тарбиялайт экен, туура? Ооба. Эми субханалла, албетте негизи эле мусулман адептүү болуш керек да, таксырым. Эми сиз жакшы түшүнөсүз, диндар адамсыз, көрүп эле жүрөсүз, билесиз дегендей. Адеп дейт, бул нисфил илм, илимдин бир жарымы. Ким илим алыптыр, бирок адеп албаптыр дейт, ал илим албаптыр да. Ошол себептен адеби жакшы болуп, бирок бир эле китеп окуган адам өсөт, өнөт. Бирок 1000 китеп окуп, бирок адеби жок адам, ал эч качан субханалла үммөт усватыл хасана боло албайт. Айтканда бир чыныгы ээрчитүүчү боло албайт. Ошонун себебинен бул ыйык Рамазан айы, Кудайым буйрса, жеке эле илимдүү адамдарды эмес, ошол эле мисалы жана туура эмес жолдо жүргөн, бир кандай десем, үй бүлөсүнө, аялына жаман мамиле кылып жүргөн, күйөөсүнө жаман мамиле кылып жүргөн, ата-энесине жаман мамиле кылып жүргөн, балдарына жаман мамиле кылып жүргөн адамдардын мындай бир оңоло турган күнү да. Ошо ыйык Рамазан айы адамдардын жүрөктөрүн бириктире турган күн. Демек, бул жерде ала турган аябай көп. Бирок жана айтып атпаймынбы башындачы, кайсы адам канчалык деңгээлде түшүндү бул орозону? Бул орозону кайсы ниетте кармаган, канчалык деңгээлде түшүнүк менен кармап атат? Эгер тереңирээк түшүнүк менен боло турган болсо, хидаят тапты биринчиден, экинчиден оңолдун жолуна кирди. Эгерде жөн эле баягы ач калып коеюнчу деп ач калып койду, арыктады, фигурасы чыкты. Бирок субханалла, ахиреттин фигурасы өлдү да, талкаланып кетти. Ошол себептен баарына ыйык Рамазан айында иншалла адепке, ахлакка чакырыш сиздин да биздин да милдеттерибиз иншалла. Атанын балага, эненин кызына милдети болуп эсептелет баарыбыздын. Ошон үчүн бул орозонун бир мындай бир жөн эле мындай күн катары эмес, ачка күнү катары эмес, балки ачка болуп турган рухубузду, ачка болуп турган адебибизди тойгуза турган күндөр катары тутушубуз керек иншалла. Ошо бир элдин, бир коомдун же бир улуттун сакталып калышы ошол адеп ахлагыга байланыштуу экен да. Адеп ахлагы жок коомдун келечеги жок. Адеп ахлагы жок коом бул деградацияга учурай турган коом. Кудайга шүгүр, ошол биздин мусулмандардын өзгөчөлүгү ошол. Биз сиз айтып аткандай адеп ахлакка көңүл бурушубуз керек эң биринчиден. Анан ошол элибизге, айрыкча жаштарыбызга айта турган ошо Рамазанда насаатыңыз. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу менен жашоого насаат кылмакмын. Пайгамбарыбыз эмнеден тыйылган болсо ошондон тыйылып, же эмнеден тыйышты Кудайдан тилеген болсо ошондон тыйылып, эмнени кылууга Алла Тааладан сураган болсо ошол нерсени кылууга чакырмакмын. Башка жалган кудайчылардын аркасынан ээрчибей, чыныгы акыйкат Алланын аркасынан, ошол эмес да чыныгы пайгамбардын аркасынан ээрчиген чакырмакмын. Анткени кимде ким туура жашоодо бир үлгү тапкан болсо, ким туура жолду багыттай турган, ээрчип бактылуу турган адам тапкан болсо, бул ошол лайыктуу адам Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбардын аркасынан ээрчиңиздер. Чыныгы сүннөт менен жашаңыздар. Анан ошондой мезгилде биздин ата бабаларыбыз бар.
ошол эле мезгилде субана биздин ата бабалар ойлой болуп өткөн адамдарыбыз бар. Ата бабабыздын жолу бар, макал лакаптарыбыз бар биздин. Жашоодо каада салттарыбыз бар, шариятка туура келген, каршы келбеген. Мына ошол нерсени туура кармап калалы. Тилибизди сатып ийбейли, тилди саткан дилин саткан дейт. Тилибизди жоготуп ийбейли. Келечек биз бүтөбүз, бирок келечек кайра ушулардын колуна түшүп калат. Ошон сенен баягы эстафетаны туура тапшырып атабыз. Кийинки келечекке да силер да ушу эстафетаны бизден алган нерсеңерди ар жака туура жеткирип беришиңерди суранат элем да, негизи жаштарданчы. Иншалла. Урматтуу көрөрмандар, мына ушун менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү ушул маектин коногу Эрмек устазга чоң ыраазычылык. Алла таала бардыгыңыздардын ушул ыйык айда кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ибадаттарыңыздарды, жакшылыктарыңыздарды, зекеттериңиздерди, садакаларыңыздарды, бүтүн бардык кылган жакшылыктарыңыздарды, умрага барган болсоңуздар, умраларыңыздарды Аллах таала кабыл кылган болсун. Элибизге, жерибизге бардыгына жакшылык каалап, бүгүнкү маегибизди аяктайбыз. Эгер сиздерге да ушул маек жаккан болсо, жүрөкчөнү басканды унутпаңыздар, жана бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.